Хуила, блядь. Ты куда приехал, блядь? Ты дома где находишься, нахуй? Ты приехал сюда работать. Ты приехал сюда работать. Работай, нахуй. Ебало свой не открывай. Хорошо. Ты раб. Раб русских, нахуй. Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Орусияда мусулмандарды христиан динин кабыл алууга чакырышты. Мигранттар өлкөдө жашап калуу үчүн христиан динин кабыл алып, орус болушу керек деп билдирди. Эркештан постунда чыккан ок, милиция 3 чет өлкөлүк жаранды кармады. Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын чек арасы тогошкон жерде каза болгон 2 кыргыз жараны бүгүн чаткалда жерге берилди. Шайназаров жогорку кеңеш таркаса БШК мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүгө даяр экенин айтты. Орусияда мусулмандарды христиан динин кабыл алууга чакырышты. Орусиялык белгилүү философ Александр Дугин мигранттар өлкөдө жашап калуу үчүн христиан динин кабыл алып, орус болушу керек деп билдирди. Ал эми исламдан баш тарткысы келбеген эркектерге шарт коюп, алар Украинанын аймагындагы согушка орус армиясынын катарында катышышы керек деди. Ал эми аялдар хиджабына Z символун тагынып, аскерге жардам бериши зарыл экенин айтты. Орусия үчүн согушуп жаткан православ, тажик, Азербайжан, өзбек эми мигрант эмес. Алар чыныгы орустар. Ал эми согушка барбагандар кетсин. Оронгонун чечип, сарафан кийип, чиркөөгө барган жоолукчан аял да эми жийиркеничтүү көрүнүш болбой калат. Жоолугуңарды чечкиле, Христосту кабыл алгыла да орус болуп калгыла. Ошондо гана биздин өлкөдө жашасаңар болот. Мындай чакырыкты өзүнүн телеграм каналында Кремлдин идеологу деп та аталган белгилүү орусиялык философ Александр Дугин жазды. Ал Орусияда ислам динин туткусу келген эркектерди Украинага каршы Ахмат отрядында согушу керек деп эсептейт. Ал эми аялдар хиджабына Z белгисин тагып, армияга жардам бериши зарыл. Мусулман аял, православ аялдар менен чогуу биздин коргонуучу жерге торт окуп отурат. Мындай иштерге жоолугун чечпесе деле болот. Бирок хиджабына Z белгисин тагышсын. Ошондо бул урматтуу ак ниет ханум орус торун токуп жатканын билебиз. Мындай чакырыктарды жазган Александр Дугинди Путиндин мээси деп та аташат. Ал азыркы Орусиянын башкы философу катары эсептелип, Кремлдин идеясын активдүү жайылтат. Батыш эксперттери көбүнчө аны неофашист деп атап келишет. Дугин абортко жана ажырашууга каршы чыгып, либерализмди Орусиянын душманы деп эсептейт. Буга чейин Дугин мигранттар маданий салттардын кодун бузуп жатат деп билдирген. Ал орус адеп ахлак полициясын түзүүнү сунуштаган. Анын пикиринде Орусиядагы адамдардын жүрүм туруму православ салттарына шайкеш болушу керек. Эркештан постунда чыккан ок, милиция 3 чет өлкөлүк жаранды кармады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Эркештан постунда чыккан ок, милиция 3 чет өлкөлүк жаранды кармады. 31 август күнү Алай районунун ички иштер бөлүмүнө Нур айылында жайгашкан Эркештан постунда ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкерлери менен чет өлкөлүк жарандардын ортосунда пикир келишпестиктен улам чыр чыгып, күзөт кызматынын кызматкери асманга 3 жолу ок чыгаргандыгы тууралуу кабар түшкөн. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Чогултулган материалдардын негизинде бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында 6 чет өлкөлүк жаран күбө катары суралып, ал эми 3 чет өлкөлүк жаран кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда. 3 өлкөнүн чек арасы тогошкон жерде окко учкан 2 кыргыз жигити жерге берилди. Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын чек арасы тогошкон жерде каза болгон 2 кыргыз жараны бүгүн чаткалда жерге берилди. Маалыматка ылайык алар 27 жана 22 жаштагы жарандар болгон. Алар бир туугандардын балдары болгону 12 августта мал издегени кеткен бойдон келбегени айтылды. 27 жаштагы жаранын артында 4 баласы калды.
Эске салсак, 25 августта укук коргоо органдарына Чаткал районунун Айгыржал айылынын тургундары даянсыз жоголгондугу тууралуу маалымат түшкөн. 28 августта өзбек тараптын чек ара өкүлдөрү менен болгон жумушчу жолугушууда коңшу тарап 15 августта Өзбекстандын аймагынан 3 өлкөнүн чек аралары кошулган жерде белгисиз 2 жаран байкалганын билдирген. Өзбек тарап алар кармоо аракетине баш ийбегендиктен курал колдонулганын маалымдаган. Натыйжада 2 жаран тең октон жаракат алышкан. 31 августта дайынсыз жоголгон кыргызстандыктардын жакындары Өзбекстанга барып, маркумдардын өздүгү такталган. 1 сентябрда Баймак посту аркылуу 2 кыргызстандыктын сөөгү кыргыз тарапка өткөрүлүп, Кербен шаарындагы өлүкканага экспертизага жеткирилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара ведомстволорунун жетекчилери 2 сентябрдан баштап жеринде биргелешкен иликтөө жүргүзүүнү макулдашкан. Мындан тышкары өзбек тарап каза болгон жарандардын табылган мүлкүн, тагыраагы 3 жылкыны жана 1 чатырды Кыргызстанга өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген. Чек ара кызматы болуп өткөн окуяга терең тынчсыздануусун билдирип, кыргызстандыктардын өлүмүнүн жагдайлары боюнча комплекстүү иликтөө иштери жүргүзүлөрүн кошумчалады. Булак Серепкежи. Шайназаров жогорку кеңеш таркаса БШК мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүгө даяр экенин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров, эгерде жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Боршайком ушул жылы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 2 сентябрда Азаттыкка берген маегинде айтты. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу мыйзам план боюнча 2026 жылдын ноябрь айында өтүшү керек. Ал эми конституциялык мыйзам менен 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо коюлган. 2026 жылдын ноябрында жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөрсөк, БШК 20 күндө жыйынтык чыгарыш керек. Андан кийин шайлоого наразы болуп сотко бергендер болот. Ошентип депутаттарды шайлоо кампаниясы декабрь айына чейин узарып кетиши мүмкүн. 2027 жылдын январь айына президентти шайлашыбыз керек. Парламенттик шайлоо бүтпөй жатып, президенттик шайлоонун өгүт иши башталып кетет, деди Тынчтыкбек Шайназаров. Кыргыз коомчулугунда жогорку кеңеш өзүн өзү таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот деген маалыматтар кызуу талкууланып жатат. Саламатсыздарбы кыргыз элим, менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.